кандайсың? Жакшысызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Рахмат эже, рахмат. Аябай жакшы болуп калдым. Сизге чоң рахмат. Сиздин жардамыңыз менен да бар эже. О дүйнөдөн мени сырып чыктыңыз. Эми кандай сөз менен жеткире албайм дечи, ыраазычылыгым барынча. Эми сөз менен жеткире албасаңыз, акча менен жеткирсе болот. Нурбек, азыр. Нурбек, момундай дары таптык биз. Ушуну ичесиз 5000 сом болот. Канча? Кантес 5000 сом дейм. 5000 сом, муну ичкенден кийин жарым саат тамак ичпейсиз, макулбу? Ушунча акчага бул дарыны алгандан кийин жарым саат эмес, мен 1 ай тамак ичпейм. Нурбек Юлдашев, Нурбек Юлдашев, сен башка оор менен келген турбайсыңбы? А биз сага аппендикс кылып салдык. Сен бизге кагазыңды, направлениени туура эмес берген турбайсыңбы, Нурбек? Направление эмес, мен ага кол койдурайын деп эле киргем силерге. Силер операция кылып салыңдар. Ошентип айтпайсың мага, Нурбек. Саламатсызбы? Рентгенге тартып коесузбу? Эртерээк чоңуз шашып атам аябай. Эми кантесиз? Направление менен келдиңизби же өзүңүз эле? Өзүм эле келдим, өзүм эле ал направление кийин ар жактан. Өзүңүз эле келдиңиз. Ооба, болуңузчу эми чоңуз эртерээк, мен шашып атам биякта да. Эми жазып атпаймынбы? Так рентген сүрөтүн кандай кылып берелик? Жөнөкөй элеби же кандай? Жок, оң жагыма Аяз ата, сол жагыма Аяз кызды коюп, артында Ысык көлдүн фонунда кылып чыгам. Жөнөкөй эле. Саламатсызбы? Эме, сизден бир нерсе сурайын дедим эле. Мына үйлөнгөндөн кийинчи? Үйлөнгөндөн кийин мен мындай көз көрүүм начарлап кетти. Эмнени көрбөй атасыз именно? Мисалы, мындай акчаны көрбөй калып атам. Эгер акча көрбөй атсаңыз, бул сиздин көзүңүздө эмес проблема. Аялыңызды алып келиңиз, аялыңызды көрөт. Колуңузду албайсызбы, эми көрөйүн деп. Эмне болду? Жана тамеки тартып туруштур балдар, анан тамеки сурайым деп барып кичине келишпестик болуп мушташып кетпедик. Тамекини айнан болуп атты, э? Атың ким? Нурбек. Нурбек, мына саламаттык сактоо министрлиги дайыма эскертет, э? Тамекинин сыртына бажырайып жазылуу. Ден соолугуңузга зыян тамеки чеккенде. Ден соолугуңузга дагы эмес, көрдүңүзбү, чөнтөгүңүзгө дагы зыян. Алдыгы дары алыш үчүн 500 сом сымал бересиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз кармап көрүп жүрүп, бирок көңүл бурбаган нерселер боюнча суроо бермекчибиз. Мисалы үчүн, бул акча. Кайсы акчада кимдин сүрөтү түшүрүлгөн жана алар ким болгон? Биринчи акчабыз 5000 сом. Саламатсызбы эже? 5000 сомдукта кимдин сүрөтү бар эже? Ой. 5000 сомдукта эсимде жок. 5000 сомдо билбейм. Ошону унутуп калдым. Билбейт экенбиз. Касым. Той жок, 5000 сомду көрө элекмин бирок. Билбейм. Юсуп, о нет. Я не знаю. Не знаю. Унутуп калдым. Сүймакул Чокмаров. Ал ким болгон? Ким болгон ал? Ошондон ары болгон. Жок. Ырчы болгон. Жок. Ким? Акын болгон. Сүймөнкул Чокмаров. Ал ким болгон ал? Сүрөтчү болгон. Сүрөтчү болгон, дагы ким болгон? Сүрөтчү эле болуш керек а. Сүймөнкул Чокмаров, ал ким болгон? Ал акын болгон, жазуучу болгон, музыкант болгон. Албетте бул экинчи акчаны дагы көрбөй койгон, кармабай койгон киши жок. Бул 1000 сом. 1000 сомдуктачы ким сүрөт? 1000 сом Тоголок молдо. 1000 сомду точно билбейм азыр. Честно не знаю. 1000 сомдукта кайсыл эле? Тоголок молдо.
Извините, я спешу. Тоголок молду. Жүсіп баласағын. Жусуп баласагын азаматсың, а ким болгон? Сейчас. Я не помню. Унутуп калдым муну. Миң сомдук Каралаев го? Ким? Каралаев. Каралаев, ал ким болгон? Каралаев жазуучу да. Миң сомдукта ким эле? Билбейт экенмин. Жок, билбейт экенмин. Тоголок молдо болсо керек, э? Ар бирибиздин чөнтөгүбүздө дайыма турат 20 сом. 20 сомдукта ким бар? Туй. 20 сомдук билем. Ким бар 20 сом? Тоголок молду. Ал ким болгон? Комузчу. Билбейт. Жок, билбейт экенмин. 20 сомдукта көрө калсыңбы? Өзүңүздүн эсиңизде жокпу? Эсимде деле жок, баарын 20 сомду күндө кармайсыз, э? Көңүл бурбайсыз. күндө эле кармайм. 20 сомдукта токтогул эме. Токтогул сатылган. 20 сомдукта токтогул сатылган. Тоголок молду болгон. Ал ким болгон? Билбейт экенмин анысын. Анын да эсимде жок. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда коктейль көрсөтүүсү. Жана бүгүнкү биздин кадр сыртында рубрикабыздын кезектеги коногу ай чырайлуу ырчайым Анжелика. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Анжелика, сизди көрүп жатканыма жеке эле теле көрүүчүлөр эмес, мен дагы аябай кубанычтамын. Мен дагы абдан кубанычтамын. Салам. Анда Анжелика көп өтпөй клипти талкуулаганга өтсөк, Бактылуумун деген клипи каякта, кимдин үйүндө тартылган? Бүгүн съемканын экинчи күнү Анжеликанын үйүндө тартып атабыз, Анжелика. Кыздарын даярдап атабыз. Режиссердун сунушу боюнча бактылуу үй бүлө катары өзүңдүн эле үй бүлөңдү тартпайсыңбы деп калгандыктан өзүбүздүн үй бүлөнү тартканбыз, бирок биздин үйдө тартылган эмес. Биз ошол борборубуздун бир мейманканалардын ичинен тартканбыз. Бул суроону эмнеден улам берип атам? Эрнис мырза айтат экен, мына азыр Анжеликанын үйүндө тартып атабыз десе, сиз ооба, аябай деген сөздөр. Анан клиптин көркүн эки кызыңыз ачкан да. Анан алар дагы сизди көрүп, бизди да боеп бериңиз деп актриса катары мындай талап коебу сизге? Боёнуп атам. Боёнуп атат. Азыр торкун бышкыча боёнулат. Ооба. Чынын айтыш керек, эми алар да кыз да апасына окшош болгусу келет, менде окшош кийингиси келет. Анан мындай деле клипке тартылбай баягы съемка жок учурунда деле оозун боеп калсам жаныма туруп калышат депчи. Анан кийин ооздордун ичине боеп берип коем. Боеп берип койсом аябай өздөрүн сулуу сезип, чоң кыз сезип, аябай башкача бир сезимдер менен бактылуу болуп калышат. Анан мен дагы ошол клипте дагы жакшы настрой болсун деп ооздорун боеп, кичине кирпиктерине тийгизип койгом муну боекторду. Жакшы, анда кийинки суроом Эрнис мырзага болсун. Эрнис, саламатсызбы? Айтсаңыз, Анжелика съемка учурунда эмне кылганды жакшы көрөт? Анжелика сүрөткө түшкөндү жакшы көрөт. Үй толтура сүрөт. Бягы деле сүрөт, жагы деле сүрөт. Бул деле сүрөт. Чоң рахмат. Анда улантабыз. Анжелика вот актриса катары мына Айымадагы, Элимадагы көп эле роликтерде, клиптерде тартылып жүрөт. Анан мисалы үчүн сиздин клипиңизде Бактылуумундачы Эрнис режиссер өзүнүн сунуштарын айтып, Эрнис үйрөтөбү же сиз дагы бир аз мастер-класс өтүп коесузбу кыздарыңызга? У тебя же красивый. Мени кара. Кашка молодцы. Режиссердун айтуусу боюнча бул жактан чуркап келип, астыңарга чуркап келе калсын, мындай деп баягы режиссерский жерлерин өзү койгон. А мен болсо аларга кичине поддержка кылып, күлгүлө, жылмайгыла, мындай позитив баягы тартуулап турганмын. Настройду баары бир мен берип турат болушум керек. Анткени баягы апанын кашына бала баары бир карайт да. Өзгөчө урмат китеп окуп жатканда ал китеп жомок эмес болчу, ал мындай эле бир мындай менюга окшогон эле бир
барак болчу да, анан кийин айтыппайбы жомок оку десем, жолдошум эмнени окуйм дейт, эми бирдекени окуй бер да десем, айыма болсо деген уктамыш болуп калып атпайбы, а элима болсо угуп аткансып, тим эле уйкусу келип аткансып угуп калп эле минтип аябай ойноп берген да. Кандай болду бүгүн сен? Сиз айтып калдыңыз жанагы жолдошум экөөбүз отурганда экөө чуркап келет депчи. Ошондо экөө чуркап келет экен сценарий боюнча, бирок айыма улуу кызыңыз, ал жетер жерине жетти, жолдошуңузга урматпай келди. Анан элима орто жолдон жоголуп кетти. Ошол эсиңиздеби? Биз деген эми аны элдер болсо көрүп эле бир көрүп коет, ал 1 секундда өтүп кетчү кадр да. Аны тартыш үчүн биз аларды 10 жолу, 20 жолу чуркатабыз да. Кечке чуркап келет дагы бирөөсү же чуркап жетпей калат. Бирөөсү болсо тиякта калып калат, бир нерсени көрүп калат, жолдо келатырчы. Анан айыма чуркап келе калса, элима жок. Элима кана деп сыртты карасам, ал эшиктин эшиги менен ойноп коюп турат да. Жакшы, анан урматбай экөөңөр эле отурасыңар да, үй бүлөлүк сүрөт көрүпчү. Ошону канча дубль менен тарттыңар? Калп айтпасам бир 7-8 жолу тарткан. Азыр болсо жолдошум күлүп калат. Сен мен деген клипке тартасың деп кичине 1-2 күн мурда айтып койсоң, кичине чачтарым кыртырып, кичине настрой болуп кетет болчу деп мен айткам да, башка эле актерлор тартылат депчи. Андан кийин спонтанно тартылып калгандыктан баягы жолдошум ошо альбом көрүп аткан мезгилинде чачы кыркылган эмес, кичине өсүп калган. Баягы биз болсо ат менен жүргөн мезгилде уже чачтары кыркылган, жолдошума болсо жүр окшош рубашка сатып алалык, жүр окшош джинсы сатып алалык деп аябай уговаривать этип манайын көтөрүп атып тарттыргам. Я, чаңда. Ал болсо жок, мен тартып албайм деп атып айтор тартылды. Бирок улам карап атып, бири-бирибизди карап күлкүбүз келет. Жолдошум болсо күлөт, ушинтип тартылат турбайбы депчи, баягы ар бир нерсенде кыйынчылык жагы бар да, оңой эмес. Байкадым да бир эпизоддо, билбейм, урматбай кезге эмне анекдот айтып берди, же бир күлкүлүү сөз айтты, сиздин бир айткан сөзүңүз бар экен, койчу деген ошол бизге кызык болду. Эмне айтты болдук экен Анжеликага депчи, аябай күлдүңүз ошондочу. Койчу деп. Эми ал тамашалай берет да. Азыр минтип коюп элупман, тинтип коюп элупман, камераны карап минтип коюп элуппу депчи, ошентип эле күлдүрдү болуш керек. Рахмат анда Анжелика бизге келип, кечикпей өз убагында келип бизге маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздей эмгекчил, чыгармачыл инсандар үчүн биздин эшигибиз сиз үчүн дайыма ачык. Дагы да болсо телекөрүүчүлөрдү жаңы чыгармалар менен, жаңы ырлар, жаңы клиптер менен сүйүндүрүп жүрө бериңиз. Сизге эркен микрофон. Кереметтүү телекөрүүчүлөр үчүн аракетибизди жумшайбыз. Ар дайым сиздер үчүн иштеп келебиз, сиздер үчүн эмгектенебиз. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге дагы келип туруңуз Анжелика. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен сиздер менен кош айтышабыз. Келерки көрсөтүү аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Bağım var bu günde, yaşamın mezgilleri bölündü günde. Jazz bol